Айдана жакшы, саат өткөн жатабыз. Жүр Айдана. 11 жаштагы Айдана төрөлгөндөн эле шал оорусуна кабылып, жакындарынын кароосуна муктаж. Үйүнөн чыга албаган каармандын кубанып күткөн кишиси анын мугалими Сайнил Абдыгазиева. Эжеси менен жумасына 3 ирет жолугуп, 2 сааттан баарлашып, тамга таанып, сандарды санап, боектор менен иштеп, сүрөт тартышат. 2, 3, бою замат 4, 5, мына мен тура 1, 2, 3, айта. Акыркы 4 жылдан бери Сайнил Абдыгазиева Айдананын эң жакын курбусуна айланган. Мугалим эжесинин жардамы менен учурда тамгаларды таанып, кээде сүйлөмдөрдү кошуп окуганга дагы жарап калды. Өзгүлтүк болбосо, окуучунун өнүгүүсүндө бир топ эле өзгөрүүлөр орун алып келет дейт эжеси. Жумасына 3 күнү келем 2 сааттан. 2 саат ошо 35 мүнөттөн 70 же 40 мүнөттөн болуп, баланын жасуусун өстүрүшүнө жараша отуруп калам, кээде 1 саатка чейин. Бул балдар көпчүлүгү бир маалда аябай жакшы өстөштүрүп айткандарыңды угуп айтып беришип, тарт дегенге тартып жазып калат. Бир учурда такыр эле уккусу келбей, жазгандарыңды, айткандарыңды унутуп калган сыяктуу болуп эле отура беришет. Анан көпчүлүгү буларга өздөрү ошо билип калган маалда ошо аракет кылып ошол күндөрү келип турам, ошол маалда айткандарыңды аткарып беришет. Айдана 3 бир туугандын улуусу, учурда тайенесинин колунда тарбияланып келишет. Бөбөктөрүнүн саламаттыгы чың, катардагы мектепте окугандыктан алар менен мектепке баруу, келечекте дарыгер болуу каармандын кыялы. Ушу эжеси келип окуткандан бери жакшы сүйлөп, жакшы жазганга аракет кылып, окуганга аракет кылып калды. Бирок эми бул үйдөн эшиктен чочун кишилер кирсе чыр эле коркот. Орусу мындай өзүнүн эмеси кармаганда сүйлөбөйт, жактырбайт. Өзүнчө, өз алдынча турганда ырдагысы келет, ырдайт, бийлейт. Бул деле балдардай болуп эшикке чыксам деп ойлойт да, ошо эмне оюна келсе ошону жазайын дейт, бирок ошолду аракет кылып жаза албайт. Саламаттыгынан жабыркаган балдар үчүн атайын инклюзивдик программа иштелип чыгып, анын алкагында мугалимдер балдардын аң сезимине шартына жараша сабак беришет. 41 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келаткан Сайнил Абдыгазиева акыркы 6 жылдан бери мүмкүнчүлүгүнөн чектелген балдар менен иштешип, бул аралыкта айрымдары мектептеги жалпы билим берүү программасына киргизилсе, айрымдары кесиптик окуу жайларда окуп, адистикти алып чыгышкан. Акыл эси жакшы болгон балдар бар, алар окуп кеткен, баса албаган эле балдардын окуп кеткени бар, азыр ПТУда окуп атат. Бирөөсү болсо бүттү, ПТУну бүттү. Быйыл болсо дагы аутизм бир кызды ошо ПТУга тапшырдым. Айзирек деген кызды ал окуп атат. Анда санда бар, аны карап коем, окуп атабы деп. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусу боюнча жалпы 143 орто мектепте 60 миңден ашуун окуучу билим алат. Булардын ичинен 600 бала ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Мындан сырткары үй шартында инклюзивдик билим алган бөбөктөр дагы бар. Жалпы область боюнча ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдар 705. Анын ичинен мектепте окуучулар менен окугандар 600. Ал эми үйүндө атайын программа менен окутулат. 65 бала үйүндө окулат. Ал эми 40 бала такыр мүмкүнчүлүгү жок окуганга. Ал эми ошо үйүндө барып окуп турган атайын өзүнүн жеңилдетилген программасы бар. Ошо менен мугалимдерге расписание түзүлгөн. Ошолор боюнча расписание боюнча барып окутуп турушат. Ар бир бала өзү теңдүү курбалдаштарындай билим алуусуна акылуу, андыктан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомго аралаштыруу, келечек кесибине ээ болушуна шарт түзүүгө карата колдоо бар мүмкүнчүлүккө жараша аракеттер жүргүзүлүп келет. Анткени өлкөнүн ар бир атуулу татыктуу жашоого укуктуу. Чапара Садыкказиева, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.